Assalamu алейкум. Бул видеону кеч салганым үчүн кечирим сурайм. Эми жумуштан ушундай болуп калдык. Мен могул чайды алып аябай жакшы болдум. Себеби мен чындыгында өзүм проба кылбасам, мен бирөөгө сунуштап айтмакчымын. Менде запор бар болчу 10 жылдан бери. Еще өтүмө деле алдырып жүргем. Мен буну жакында билдим. Эгер мурун билгенимде операцияга жеткиздирбей эле мен өтүмдү иштетип кетсем болмок экен да. Өкүнүчтүүсү ушунусу болуп калды. Бирок мейли эми азыр деле жакшымын. Бетим тазарды. Мына жумуштагылар баары айтышты. Чындыгында эмне ичип атасың Самара депчи. Сен бетиң тунукташты деп. Себеби мен буну биринчи алганда шылыңдашкан. Алар ишенген эмес. Хайп деген. Бирок алар менин ичкенимди көрүп, ал деген бир айда результат билинди, бетим тазаланды, ичимдеги жанагы эмелер, запорлор жоголду, анан бир страшный нерселер чыгат экен. Биз ушундай нерсени ичибизге сактап жүрөр экенбиз. Ошон үчүн бести эми акырындык менен жогототтурмун, бирок запор жоголду болду да. Ошон үчүн сүйүндүм менчи. Биз деген өзүбүздүн мынагу жоон ичегибизде жок дегенде 30 килограмм немени алып жүрөр экенбиз да. Калдычы алып жүрөр экенбиз, отходтучу. Дене ушундай эме экенде көтөрүп жүрөр экен. Бирок могул чайды ичкенден кийин мен жакшы болдум. Эми кофесин алсам вообще энергичная женщина болом. Азыр мен 38 жаштамын, бирок бетим тунарды. Чындыгында жакшы болдум да. Тамак сиңирүүм да жакшы болду. Кекирчү эмесмин. Только неме менен жашайт болдум. Мезим алахол менен жашап калган болчумун. Азыр ал дарылар жатат мына могул жерде. А мен өзүм болсо ушул чай менен өзүмдү өзүм жакшыртып кеттим. Чындыгында сиздерге да сунуштаймын. Действительно жакшы чай экен. Сизден Алла ыраазы болсун эже. Чындыгында.